Улуу акын Токтогул бул саптарды туура кайсы убакытта айтканын белгисиз. Бирок болжолдуу ала турган болсок 19-кылымдын 2 же болбосо 20-кылымдын 1 бөлүктөрү. Андан бери кылың жаңырып, ала тоонун этегине дүйнө элдеринин цивилизациясы жетип, компьютер, телевизор келип, кыргыз баласы өз алдынча мамлекет куруп калган кезде деле бул 4 сабырда камтылган маңыз али деле актуалдуулугун жоготпогондой. Тескерисинче дал ушул убакытта, ушул 4 эле сабырда жаткан ааламдай маани сиз менен бизге ушунчалык керек болуп тургандай да. 18-кылымдын 2 бөлүгү 19-кылымдын башталышы кыргыз уруулары үчүн абдан кыйын чыккан. Бир жагынан алганда качан эле оңой болуптур, Бирок Сарыбагыш уруусу баштаган орусча менен болгон жакындашуу күчөп, түндүк кыргыздарынын орус падышачылыгынын карамагына өтүү процесси күйлөнүп келе жаткан. Атаке Баатырдын жеке демилгесиби же Сарыбагыш уруусунун чогулушуп чечкен чечимиби айтор расмий тарых үйрөткөндөй 1785-жылы ошол кездеги эң эле орус тилдүү келген жалгыз кыргыз Абдрахман Кучаков баштаган, азыркы тил менен айта турган болсок эми дипмиссия, маданияты жана экономикалык өсүүсү боюнча ошол кездеги дүйнөлүк өлкөлөр менен эми гана теңелип келе жаткан орус падышачылыгына жөнөйт. Өтө кыракы келген орус канайымы Елизавета II Атаке Баатырдын өкүлдөрүн кемситпей дагы, көтөрмөлүүбүздүн дагы Батыш Европанын башка өкүлдөрүнүн алдында сылык мүнөздө кабыл алып, алчусын алып, берчүсүн берип узатат. Бул түндүк Кыргызстандын Россия падышачылыгынын карамагына өтүүсү үчүн биринчи кадам болгон. Мындан туура 79 жылдан кийин 1864-жылы орус армиясы Орто Азия боюнча өз үстөмдүгүн көрсөтүп, улуу британдыктарды жолотпостон Кокон хандыгынын калдыктарын талкалап жаткан учурда кийин ар бир кыргыз сыймыктана турган улуу жердешибиз Сатылган уулу Токтогул жарык дүйнөгө келген. Тохон бойлы өскөн Узун Акмат суусунун жээги. Дегеле кетмөтө өрөөнү бардык эле Кыргызстан тоол өрөөндөрүндө төрт тарабынан узатасынан кеткен тоо кыркалар менен курчалган райондордо. Бул районго караштуу Кучу суу, мынакей бул тарап болуп калат, Балыкты, тиги тарап жана Мазар суу деген 3 өрөөндө илгертеден Адинеден тараган сартуруулар жашап келишкен. Ошол 3 өзөндүн бирөөсү Кучу сууда Чолпонто деген мазар бар. Мынакей Чолпонто мазары. Илгери абдан белгилүү жер болуптур, адамдар көп келишип, көп сыйынышкан, бирок азыр анчалык эле адамдар келишпейт экен. Маселе ушул Чолпонто мазарынын өйдөрөк эле жагында мынакей менин артым болуп калат. Сасык Жийде деген кыштоо бар. Ал кыштоодо өз заманынын карапайым адамы Сатылган жашайт. Жубайынын аты Бурма. Сатылган менен Бурманын жашоо тиричилиги оңуп деле кеткен эмес. Жомарт Бөкөнбаевдин маалыматына таяна турган болсок, цитата: Сатылган эл катары жайлоого да чыккан эмес. Себеби саап ичер саны жүк артар унаасы болбоптур. Болгон каткан тиричилиги жүгөр айдап чөп ормой. Кедей үй бүлөдөн чыккан Сатылган менен Бурма баш кошушкандан бери ортосуна бала токтобой биринчи жылдар бою экөө жалгыз жашап келишет. 1864-жылы Бурма уул төрөп, кубанчы койнуп атпаган Сатылган көптөн күткөн тилегине жетип, эми ушун менен токтосун деп Токтогул деген ысым берет. Бала токтобой жатып, эркек балалуу болгон үй бүлөнүн кубанчын элестетсе эле болот. Бул күнү катардагы карапайым кыргыздын үйүндө туулган бул ымыркай чындап токтомок турсун тагдырды тууралай турган күчкө ээ болорун анда балким эч ким шек санабаса керектир. Токтогулдун бала кези оор болгон деп божомолдосок болот. Дүйнө таануусу, жашоо болгон көз карашына анын балалыгы катуу таасир берет. Адилетсиздик, эзүүчү таптын зулумдугу, ачкачылык, жашоонун бул оорчулуктары Токтогулдун өмүрүн баштан аягына чейин кызыл сызык болуп кесип өтүп. Өмүр өткөнчө адилетсиздикке каршы күрөшүп, өмүр өткөнчө бечараларга карата болгон зулумдук жөнүндө какшап жүргөн. Азыркы тилге сала турган болсок, Токтогул бийлик ээлерине каршы чыккан оппозициянын идеологиялык башкы тирегичи.
Ай талап алып тентиттің Боронбайдың сарысын, күнде жейсің айыптап күлде жұрттың барысын. Жығып алдың атақан тоялының чалышын, тоқтотты далай бечара той менен ашқа барышын. Жетім менен жесірден тыңдавадың арызын, тырмағың бүркіттейін, ошо тұқымың қанжып жарысын. Мындай ачыктан ачык тама айтылган сөздөр болуштук цензурадан негизи өтпөш керек эле. Бирок Токтогулдун акындыгы ошондо. Катуу цензура турса дагы, акыры ошол тилинин азабынан бирди көрөрүн туйса дагы айтканынан кайтпаганында. Чығым деп алат малдарын, айрансыз қойыт балдарын. Алсыз кедей амал жоқ, көтерет байдың салғанын. Улық болсың алып бір кедейден байлар алғанын. Улықтың ишін білбесең, байдың сөзін сөйлесең, сен да тартып алып кетің, анда бұқараның қалғанын. Бир-эки ооздан оозго айтылып калган сөздөр болбосо, акындын бала чагы тууралуу такталган маалыматтар негизинен бизде жок кесе. Токтогулдун эң алгачкы саптары деп жүргөнүм кабак жери болду деген ырынан гана анын бала чагы тууралуу анча-мунча кабар ала алабыз. 16 куплеттен турган бул ырда Казанбак байдын коюн кайтаргандан тышкары дагы эмнени байкасак болот. Бул албетте Токтогулдун бала кезинен баштап оор турмуштун тузун тартканы, баштагы жакырчылык жаш акынды аргасы түгөнгөн азапка салып кайгыга батырганын. Жокчулукту байкадым, жоодурап көзүм жайнадым. Колумда малым жогунан, ичимден бышып кайнадым. Же болбосо, жокчулуктун айынан малай болуп жалданып, карыптык түштү башыма, Казанбак байга кармалып. Колума комуз алсам деп, жете албай жүрөм зарланып. Адамдар экиге бөлүнөт. Туаса таланттуулар жана ал талантты мээнети менен иштеп тапкандар. Токтогул ушулардын биринчи бөлүгүнө кирген. Таланты менен жаралган адам жаштайынан эле ал талантты ашып ташып, ишине батпай, кайсыл бир формада сыртка чыга берет эмеспи? Токтогулдуку дагы ушундай болду. Кой кайтарып, отун алып, сыртта жүрүп эмне жумуш кылбасын, комуз чертип күйүү үйрөнгөндү калтырган эмес окшойт. Кетментөөнүн ичинде баягы сатылгандын токтоп калган уул тууралуу аңыз кеп бат эле тарайт. Баягы Казанбактын коюн баккан сатылган жаман уулу комуз кармап күй чертип калыптыр. Той топур болот. Бүгүнкү күндө эле жашоодо байлыгына чиренгендер бири-бирине чай беришет. Ырчы бийчи сандай самаактар өтчү эле. Анда санда Токтогулдар деп коет. Отурган жеринен эле уйкаштыра төгө берген акындын ошол таланты жаштайынан өрчүп, ал кезде эми көңүл ачууга тандоосу чектелген карапайым калк азыр ошо акынды угуп көрүп жүрүп дароо эле талантына баа беришиптир. Токтогул мектепке барган эмес. Анын себеби бар. Ал кезде мектеп дагы болгон эмес. Токтогул өз заманынын көпчүлүк залкар адамдарындай эле практик. Күндүк жашоодон, жеке тажрыйбасы аркылуу жашоо тааныйт. Мындайларды өз киндигин өзү кескендер деп коет. Мектепке барып таалим тарбия албаса дагы улуу акын өз заманынын эң сабаттуу адамдарынын бири болгонунда шек жок. Илим билимдүү десе эле сөзсүз сабаттуу болуу бул максат эмес да. Сабаттуу келесолор толтура. Мисалы үчүн жанагы Чыңгыз Байке Кылым карытар бир күн деген романында Эдигей менен Сабытжандын образын берген. Эдигей чала сабат болсо дагы эң бийик деңгээлдеги адам. Сабытжан болсо борбордон билин алып орустардын арасында ана мына болуп чоңойсо дагы адамдын акмагы. Мына ошондой багыттан алып барганда Токтогул атабыз пайгамбарга тете адам болгон да. Ал ошол насаатырларын жанагы өткөн кеткен ана мынасын ырдап атканда ыйлабаган бири да киши калчу эмес дейт. Адамдарды ыйлатууга чейин
деңгээлдеги сезимдерин козгоо бул билимдүүлөрдүн колунан келбейт. Турмуш оор, колдоор окот кыйратып бакпайт. Токтогул жаш кезиндеги оор күндөрүн катуу кабыл алат. Катуу десе кандай эме? Эмне үчүн бир адам экинчи адамдын үстүнөн ырайымсыз, адилетсиз бийлик жүрүш керек деген анын бүдөмөгөйлөрү акынды издендирет, ойлондурат. Акыбат чын деле оор келген карапайым калк үчүн. Жаш акын акырындап өзү үчүн ушул турмуштун түзүлүшү тууралуу акырын тыянактар чыгара баштайт. Дала ушул кой кайтарып, суу ташып жүргөндө чөмүлгөн социалдык идеялары Токтогулдун андан кийинки ничендеген саптарында мокто орун алып, ошол күндүн азаптуу тагдырын сүрөттөп турат. Бирок жаштайынан турмуштун оорчулугун сөөгү ката элек ийиндерине көтөрө баштаган акындын жол башындагы тематикасы жалаң гана кайгы муңга толгон десек жарашпастыр. Токтогул алгач ырдап чыкканда ырдаган ырларында жашоого болгон үмүт, жакшылыкка чакырган ой тилектер дагы арбын. Бой жетип азырынча айтмакчы кызга кат жазар маал келгенде эл оозунун алдында, элдин алдында жүргөн бардык эле чыгармачыл адамдар сыяктуу ошол кезде Токтогулдагы көпчүлүктүн көңүл чордонунда жүрөт. Албетте Токтогулдун жаш кези тууралуу такталган маалыматтар жок эсе, бирок ошондой болсо дагы божомол десек дагы болчудай да. Романтикалуу, кайгылуу, либералдуу, болгондо дагы таланттуу. Бир эле жетишпеген жери бар, артында таянар мал мүлкү жок да. Бирок ошого карабастан Токтогул өзү менен тең кыздардын арасында бир тоолу белгилүү болгондой сезилет. Алардын кай бирөөнө акын илхом келгенде ыр-саптардын аyoодон дагы баш тартпаптыр. Айдай жүзүң жаркылдап, күлөсүңбү насылкан. Азап тартып жүргөндү билесиңби насылкан. Сырың ачып айтпаган мүнөзүңбү насылкан. Теңештирбейм мен кызга бир өзүңдү насылкан. Алдагандай болду экен ардактаган энеси, сыр чечишипе бир жүргөн сымбаттуу экени жеңеси. Күн түнү кетпей таң оюмдан насылкандын элесиң. Бирок биз үчүн Токтогул бул биринчи жана эң биринчи кезекте элдик акын, демократ акын. Ала Тоо жерине демократия эмес, көчмөнчүлүк доору өтпөй социализмдин шамалы али ура элек кезде эле Токтогулдун социалдык теңдүүлүккө, адилеттүүлүккө умтулуусу байкалат. Акындын сөгүшүнө калган объектилер көбүнесе болуштар, байманаптар, ишендер болушкан. Жалпы эл эзүүчүлөрдүн кысымына чыдай албайт. Карапайым калктын тагдырын чечкен жергиликтүү бийлик ээлери. Аларга баш көтөрүп каяш айтууну мындай эле кой, букаранын бирөө дагы алдуу күчтүүлөр тууралуу лям деп ооз ача албайт. Бирок балекет баскыр бул жерде сатылгандын уулу чыгыптыр. Такылдап таңдайынан чаң чыгат дейт. Көп элдин көңүлүн кейитип жүргөн жашоонун оорчулугу, жалпы массага карата болгон төрөлөрдүн адилетсиздигин ачык айкын ырдап чыгыптыр дейт. Эгемендүүлүккө, адилеттүүлүккө умтулуусу кыргыздын канында деген элдин оозундагы сөзгө кулак түрбөй кое албайсың да. Бекерден эмес, ушул таптакыр эле бийлик алмашпаган Орто Азияда биринчи жана акыркы болуп элдик революцияны жасап отурбасак керектир. 5 жыл ичинде 2 ханды кууп элдик бийлик орносун деп. Мугул Узун Акмат суусун тыңша отургандай эле Токтогулду тыңшасаң эмне жөнүндө ырдайт? Акыйкаттык, эгемендик, азаттык. А булар ошол дал демократиянын эң алгачкы белгилери эмне? Элестетип гана көрүңүз. Ошол азаттыкка, эгемендүүлүккө умтулган бүткүл кыргыздын арасынан жалгыз гана атын айтсаң демократия деген түшүнүктү туюнткан, же болбосо ысым айтардын алдында ошол демократ акын деп кошуп кеткен жалгыз гана кыргыз. Сатылган уулу Токтогул. Улуу акын жаш кезинде кандай болгон? Бала чагы кандай өткөн бизге так маалыматта жеткен эмес. Замандашы кыргыздын дагы өлүп чыган инсаны Жомарт Бөкөнбаевдин Токтогулдун өмүрү деген чыгармасы гана акындын балалык чагын анча-мынча сүрөттөп турат. Кедейдин үй бүлөсү, кедейчилик жашоо, кой кайтармай, чарбачылыкка жардам бермей, малайчылык.
Октябрь революциясынын шарапаты менен келген заманбап жашоонун жечкендиктери театр, кино, радио, телевизор. Ал заман үчүн али түшүнүксүз нерсе. Маданият жана искусствонун төрт тиреги болгон бул жечкендиктерсиз жергиликтүү калк руханий талабын өнөрчүлөрдүн айтыштары, алардын ооз-эки чыгармачылыгы менен суугарып турушат. Акын жана төкмө акындардын айтышуусу, сөз шеэрлеринин көркөм окуялары бул ошол кездин телевизору, киносу, театры жана радиосу. Той болот, аш болот. Ал кезде көп адамдардын эскерүүлөрү боюнча той аштар күндөп созулган эмес. Жер алыс, транспорт жок. Урук тууган куда сөөктөрдүн карым катнашынын эң эле белгилүү тарткычы жылкы баласы. Ашуу ашып суу кечип тойго келишет. Биринчи күнү күтүп алат, экинчи күнү коноктойт демекчи, жакын алыс тууган тушкан дебей колунда барлардын аш тойлору күндөргө созулуп кетет. Жана ушул күндөрдүн бардыгы ыр күлкү оюн зооктор менен коштулоору айтпаса дагы белгилүү. Бөкөнбаев жазган маалыматка таяна турган болсок, аш болуп жаткан жерге Токтогулду Дыйканбай деген бидин жигити чакырганын келет. Токтогулдун акындык жөндөөнүн байкап жүрүшкөн журт башчылары жаш акынды сынайлы деп чечишсе керек. Аты алысты кой, өзүнүн кетмен-төбөсүнүн чегине чыга элек сатылгандын уулу алдын чоочулайт. Бу бийөөзү чакырып жаткан чалык не болуп кетти деп. Барат. Барса боз үй ичинде журт башчылары отурган экен. Арасында Арзымат ырчы алардын көңүлүн алып ырдап жаткан болот. Көркөмүңөр манастай, силердин көдөнүңөр таластай. Ар бир айткан кебиңер мен үчүн акыл санаттай. Аргымак болсун мингениң, кундустан болсун кийгениң. Кубанып өмүр сүргүлө, менин кутмандуу манап бийлериме. Тебетейи дай башында, мынан акының ырдап кашында. Силердей манап бийлерге калкыбыз берсин асылба. Манаптардын бөркү бар, силердей манаптардын көркү бар. Бай манаптын даңкы бар, бай манаптын баркы бар. Манаптарды сүйүшкөн ак калпак кыргыз калкы бар. Өлчпөсүн дайым түбөлү көчпөгөн өлбөс даңкыңар. Болбосо мындагы келген үч манап, ак калпак элдин тоолору. Мындагы келген үч манап, деген ак калпак элдин зоолору. Манаптарым байларым, силерге келет сайрагым. Манаптарым байларым, маргачан бийик болсун байрагың. Кубанып өмүр сүргүлө, кубаныч болсун майрамың. Эшиктен кирип сен келдиң, Токтогул деген акынсың. Эмнеге келе жатырсың, мени сүйгөн манаптар, сени кайдан чакырсың. Эл ичинде көп жүргөн, сен байкуш тентип жүргөн жакырсың. Улууга уят айтпа деген. Арзыке улуусуз сыйласам болот эле, бирок сиздин оозуңуздан ушундай сөздөр чыккандан кийин мен дагы бирдеме дейин. Сөздү сөз келгенде айтпаса, сөз атасы өлөт. Аргымак көркү жалындан калманын көркү шагында. Ак жолборс келсе тартынбаң ой, деген алтын бир башың барымды. Сырбашың кумар жазарым, сызбасаң күйүк басарым, каттырсам кошо каттырым. Ал мезгил кандай мезгил болгонун эстетип гана көрөлү. Таптык карама каршы көз караштар. Саясий татаал түшүнтүрүү менен бирге эле жалпаймасынын караңгылык доору болгон. Ana şol bütündöй кетмен-төбөнүн эң бир абройлуу бийлерин бири Дыйканбай бийдин тунуучусу болуу, бирок мурча эшикендик болсо керектир, алак тил менен айтканда эми ырчы үчүн карьераңдын туучусу деп кой. Аны эстетиңиздер. Токтогул. Эми гана акыл токтоо, эми гана 18 жашка чыккан жаш акын. Атагы бир тойло алыска тарган Арзыматка каршы турууда. Коркот, сүрдөнөт албетте. Качып кетейин деп кеч болуп калды. Же баштан эле келбей эле коюш керек эле. Келбей коюшка эле барбы? Дыйканбай манаптын бир сөзүн эки кылууга кимди аялсын? Мына келсем мынтип кашайып Арзыматтагы бет маңдайында.
Деги эле айтыштын салты башка. Айтыш бул өзүнчө эле бир спорттук кармаш сыяктуу. Болгону бул жерде күч эмес, акылмандык, чечендик, тапандык башкы ролдөнөт. Улуу кичүү деп бөлмөй жок. Улууңду урматта, күчүңдү сыйла деген ардак сөз айтышка тиешеси жоктой. Себеби улуу экен деп жооп бербей коюу же уялтпайын деп жумшагыраак айтып коюу айтыштын көркүн бузат. Айтыш акындын талантын сыноочу жай болгондон кийин дагы бир маанилүү жагдай бул чындыкты бетке айтуудан тайман болгон. Бүгүнкү чейин деле чоңдор токтолуп турган жерде жалпы айламай чоңдордун айбачылык калбасы үчүн сыясалды кылып мындай айтса да мындай курч эмес мындайраак айтып ошентип адап бүгүн деле кала элек чоңдордун айыбын ачуудан баардыгыбыз эле тартынабыз. Ал эми Токтогулдун ошол Арзыматка айтканын эле манап ээрчибек жеген мадырайган соргогун дегендерден баштап эле Токтогулдун түз сөздүүлүгү, курчтугу, тайманбастыгы ошол жерден башталган да. Өкүнүчтүү жагдай бул бизде Арзыматтын бир дагы сабыры сакталып калбагандыгы. Бирок ошол Токтогулдар отурган боз үйдө кандай маанай болуп турган кийин ошол эле Жомарт Бөкөнбаевдин Токтогулдун өмүрү деген китебинде жакшы чалдырылган. Токтогул колуна комузду алып билген көргөн ырдай баштаган соң кезек Арзыматка келип, Арзымат адегенде Дыйканбайды мактоодон баштап, андан соң Токтогулдун өзүнө өтөт. Токтогулдун уруусуна тийишип, Токтогулдун кеде экенин баса белгилейт. Негизи эле белгилүү жазуучу Жаки Таштемиров агабыз байкап өткөндөй, Токтогулга чейинки акын айтыштардын көпчүлүгү бири-биринин инсандык сапатын кордоо менен өткөн. Кембагал болсо кембагалдыгын айтып, ата тегинин кимиси катуу катачылык кетирип койсо, анысы үчүн айыптап, айтор сөөгсүз датар сөздөр менен айтышкан дешет. Токтогулга мындай адат жат болгону жакшы белгилүү. Ал эми Арзымат эскисине салып эле Токтогулдун личносттук сапатына тийишип, жаралуу жанын чукуп өтөт. Ошондо улуу акын өз кезеги келгенде колуна комузду алып туруп, Бекти көрсөң мактайсың, бекер ичкен аш үчүн кошомат кылып бегиңе бечараны каптайсың. Ханды көрсөң мактайсың, кардың тойгон жериңде кошомат кылып ханыңа карыпты көрсөң каптайсың. Ханды канбай үйүндө жүргөнүңдү ырдадың, кошоматка кой союп күлгөнүңдү ырдадың. Бий болуштун астында сен да билгениңдү ырдадың, казы менен картага тойгонуңду ырдадың. Ханды канбай ырчысы болгонуңду ырдадың, кара карга үндөнүп каркылдаган нурганым, манаптан ичкен ашыңа мактанып жүргөн экенсиң. Мадырайган соргогум мени жакырсың деп кордодуң, жакырда болсом мен өзүм ой деги жандан чыккан жургум. Кутуяк, мындай сенин ырларың кимге кереги бар? бул Токтогул үчүн жеңиш болгон. Акындык айтышта акын оозго келип турган таамай сөздү айтпай кое албайт. Аны айтуу менен бирге эле акын өзүнүн көз карашын, коомдук саясий позициясын дагы ачат. Арзыматка карата мындай ачуу сөздөрдүн багыштоо менен Токтогул жеке эле Арзыматтын өзүн эмес, Арзыматтын артында турган бүтүндөй аттуу баштууларды дүңүнөн сокконуна барабар болду. Ооба, бул Токтогул үчүн ушундай бир чоң жеңиш болгон. Илгери билесиздер, жөө сөз ушунчалык бир батылдандык менен тарап турган. Сатылгандын уулу Токтогул Дыйканбай манаптын тунурчусу Арзыматты жеңиптир деген маалымат адамдан адамга, айылдан айылга, элден элге тарап отуруп, ортосунда кошумчалар менен коштолгондо бул окуянын аягы барып акыры жарым фантастикалуу уламышка жакындап барып токтойт. Токтойт дагы Токтогулга ушунчалык бир ополтоодой даңк алып келет. Мындан ары акын Токтогул эмес, улуулар дагы урматтап кайрылуучу токоңо айланат. Бул акындын болгону болжол менен 18 жашындагы алгачкы чоң беттешүүлөрүнүн бири эле.
Уникалдуу кадрлар. Бекташ Өмүралиев. Токтогулду көрүп калган саналуу тирүүлөрдөн. Айтуусунда 94 жашка келген экен. Улуу акын менен коңшулаш жашап, анын кызы менен тең жаш болуп, далай кубалаш ойногонун айтат. Мен ата улуу жакага баратат болчумун. Мен корктугум бар болчу. Да болгон. А чоңоюп калганда мен дагы 14-15-ке чыгып калгам, ал 12-13-ке чыгып калган. Анан апам алар келей болчу да. Шишме май кылып алып барып берди, анан алып барып баратсам эле кашаттан током алдыман чыга калды атчан. Торгош каты бар болчу. Бош чапан бар, комушту чына байлап мынтип белин курчанып алып, "Ким баласың?" dedi. Өмүралым dedim. Meni tokomu çakırıp geldim de yine alparasın bu dedi. Alparam da öyle kayrı bir bastım başını. Fatih'e kalparasın bileklere kaldı kayrı öyle. Ata jaska mal bolup kaldılar. Tokom geldi dedim. Ya gel toko. De attan düşürüyorum. Koyacağım kaldı. Çapkılarım ben tokom üstüne geldi hırda. Gülgüleceğim de mi? Alar göğüse hırda aslında gelimde. Kuya geldim, bari geldi, tokom geldi yine. Hani tokom hırzaya başladı. Hırza atat. Ama koyun eti buşkın çırladı, buşkandan keyin yığarıp dağırdadı. Токтогул менен Алымкан темасы. Улуу адамга улуу сүйүү буйруптур деп ойлогум келет. Бирок акыркы изилдөөлөр бул темага ар кандай баа берип келишет. Бири Алымканды болгон десе, бири андай адам жашабаган деп болжолдошот. Алымкан Токтогулдун өмүр баянындагы көркөм чыгармачылык үчүн ойлоп табылган образбы? Же чыныгы эле тарыхый фактпы? Изилдөөчүлөрдүн айтымында Токтогулга байланыштуу Алымкан деген 5 тарыхый инсан бар. Алардын бири Аксылык Алымкан. Бул адам да ошо Аксылык Алымкан деген атактуу сулуунун тун небереси Жамшит Тазабеков. Жашы 90 таяп калганына карабастан акыл калчоосу басып турушу чапчаң. Чоңанам коюнда ятып, чоңанам колунда жүрөм. Bir günü brigadir eldi kıdırıp bugün Bişkek'ten artistler geldi. Mırsevek'tin bağında bugün konsert koyat. Oşağı bargıla dep emetip kaldı. Жамшит ата ал концертке барат. Барса Фрунзеден далай менмен деген артисттер, ырчылар чогулган болот. Азыр Хакишуа деген артист Токтогулдун Алымкан деген ырын ырдап берет деп калды. Анан баягы Хакишуасы анан чыгып ырдап калды жанагы Токтогулдун. Анан баягы отурган балдар түртүп калды. Сен чоңанан ырдап атыр. Сен чоңанан ырдап атыр, сен чоңанан ырдап атыр деп. Анан кийин артисттен тарады, түндө анан келдик. Чоңанан киндем да анан Жамшит келдим бе? Келдим. Жат деп жайкысын эледи иштиятчылык да. Жат деп артисттер ырдады. Анан жанагын айтам деп мен чоңанемем каргаптан неметебиде учукпадым. Анан артисттер келди. Мене де ырдады деген анан айтып калдым. Чоңане, сени bir артист аял Токтогулдун ырдап сени ырдады го чоңане десем, мine өлүң көрө, мine де ырдады. Десем ушинтип ошондой. Өлүң көрөйүн, ал эшикке келип кетип жүрчү болчу. Мени көрүп алып ырдагандыр да деп ошентип койду болгону. Анан башканы урчугуп сурай албадым дагы, мен дагы каргап неметебидим. Бир кылымчалык өмүр жашап койгон Жамшит атанын бул окуясындагы Алымкан Жомарт Бөкөнбаевдин Токтогулдун өмүрү деген чыгармасындагы Алымкан аттуу образга дал келип тургандай. Себеби Бөкөнбаев дагы Алымканда Аксылык дейт. Болгондо Аксынын бии Суан бийдин кызы деп көрсөтөт. Ал эми Жамшит ата дал ошол Суан бийдин кызы Алымкан менин чоң атам Осмон Алыга турмушка чыгып, андан Тазабек жана Тасма деген 2 уулду болгон деп айтууда.
чоңонем өзү көрүнүшү орто бойлуу, арык чырай, ак саргыл келген, эми 70-лерге жакындап калган убагында. Ак саргыл кемпир эле, 4 жат, орто бойлуу. Көзү чолпон сарыйлыстай баркыраган, жана атасынын көзүндөй. Чолпон сарыйлыстай. Анан мүнөзү курч, тайынбай сүйлөгөн киши эле. Дайыма кошо өлчелем да. Бетегелүңе майданым, бейли жакшыңе жайтарым. Бөлөкөлүңө майданым, көнү бир жакшыңе жайтарым. Сар кештеп сайганы жолугуң, сар санагыла те жоругуң. Көп кештеп сайганы жолугуң, көп санагыла та жоругуң. Токтогул черткене жаш кыял, тыңдасаң болуң эң алымхан. Акчайы жолуга колго алып, булгасаң болуң эң алымхан. Аз күнчөлүк эң өмүрдө жыргасаң болуң алымхан. Акындын Алымканга жолуккан жылы кайсыл экени такталган бизде так маалымат жок. Жомарт Бүкүнбаев анда Токоң 28 жашка келип калган деп жазат. Ал эми илгери билесиз 28 жашка чейин үйлөнбөгөн улан күйөөгө чыкпаган кыз болгон эмес. Ошентип Мамат Өсөрөтүнүн иликтөөсү боюнча буну кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов агайыбыз айтып бериптир. Токтогул Алымканга жолуккан мезгилде бир жолу баш кошуп, бирөө менен жана аябы каза болуп калган делет. Ал эми аксынын телеп турган Суан бийдин сулуу кызы Алымкандын ажарлыгы жер жарып, нечендеген байманаптардын кызыгын козгоп турган кез экен да. Жол болсо дейт Асанбек Стамов агайыбыз, ушу өз заманынын эң бир атактуу, эң бир кадыр бактуу акындар менен чогуу жүргөн Токтогулга кантип эле Суан бий өзүнүн бир кызын ураа көрбөй койсун деп ой жүгүртөт. Чындыгында эле да. Кантип эле ушул атак десең атаң, талант десең таланты ташкындан Токтогулга Суан бий бир кызын бере албай койсун. Бермек. Бирок маселенин бардыгы ошол Токтогул Алымканга жолуккан мезгилде бирөө менен бир жолу баш кошуп, жана Алымкан ошол эле мезгилде али күйөөгө тиелектигинде болуп жүрбөсүн деген вариант бар да. Жол болсо ушул аксынын бии Суан бий ушунчалык намыстуу чыгыптыр, Токоңдун кембагалдыгына көзүн жумуп деле коймоктур. Бирок али күйөөгө тиелек алманчоктой Алымканын буга чейин бир жолу бирөө менен баш кошуп койгон Токтогулга бере койбостур деп Стамов агайыбыз өз оюн жыйынтыктайт. Балким. Токоң Алымканды ала турган болгон күндө да ал калың төлөөргө Суан бийге бере тургандай мал жан ал кезде күтпөсө керек. Бүкүнбаевдин жазып кеткен маалыматтарын катуусын көз караштан өткөргөндөн кийин дагы Токтогулдун жарытылуу мал мүлкүнүн жоктугуна ынанасың. Не дегенде Жомарт атабыз жазмакчы, Токоң ырга кетсе чарбасы калып, чарбага кетсе ыр күйүүсү калат. Ал эми келип турган талантты, келип турган ыр күүлөрдү жарыктыкка чыгарбай коюш болобу? Кыскасы, акынга Алымкан буйруп аптыр. Бул жол менен өткөн күндүн орто ченинде Аксы району боюнча кар оор түшөт. Ушунчалык бир оор жааган экен, анан кийин ногу жакыныраак жаткан өзөндөрдүн бирөөнүнө дагы жаз келгенде мал калбай калат. Анан жаз чыкканда элдер чогулуп териштирип отурат да, кайсы жерде мал калды, жандык калдыбы депчи. Анан сураштыра келсе эле бирде өзөндө мал жок. Анан ногу эле өзөндө 1-2 мал калыптыр. Ошондон бери кайсыл жер десе эле баягы мал калган жер. Мал калган жер деп атап отуруп, мал калды айлы болуп калыптыр. Атактуу Токтогулдун Алымканы жашап өткөн мал калды айлы мынакей ногу өзөн. Эгерде Токтогул өзүнүн Алымкан сулууга жетпей калган ызасын ырга айлантырдаган болсо, Алымкандын тагдыры мындан ашып түшпөсө кем кабышпаган трагедияга айланган. Жөнүнө колунда бар эмес. Бүтүндөй аксыны бийлеп турган Суан бийдин сулуу кызы Алымкан чоңойгуча эч бир кордук көрбөй, эч бир муктажсыздык өсөт да. Анан чоңоюп бой жеткенде ушул эле Сатыкей уруусунан чыккан эң бир атактуу дагы үрүйлөрүнүн баласы Осмоналга баш кошот. Осмоналдан Алымкандын 2 баласы төрөлөт. Бирок көп өтпөй эле тагдыр ушундай экен, Осмоналдын көзү өтүп кетет. Ошол Осмоналдын көзү өткөн тууралуу дагы эл өзүнө ар кандай сөздөр айтылат. Ошол эң бир кызыктуу варианттардын бири бул эми Алымкан апа сулуу болгон эмес беле? Абдан чырайлуу келген адам болгондуктан ага көз өткөндөр көп да. Алардын бири Жумаш деген адам.
Жумаш bir күн Осман алыны кетип бара жатса, чайга чакырат, же кымызга чакырып айтор, чакырып алып үйүнө отургузуп, суу берип, уу кош берип коет да. Көп эле Осман алы анан кайтыш болуп кетет. Анан эки баласы менен жесир калган Алымканды саткелер кой беришпейт. Атадан калган салт менен деп туруп, Осман алынын агасы Өмүрбекке нике кыйып коюшат. Өмүрбектен Алымканда эки бала. Бирок тилекке каршы Алымкан апабыз бул никесинен да жыргабады. Көп өтпөй эле Өмүрбек дагы кайтыш болуп кетет. Өмүрбек өткөндөн кийин Алымканды анын кайын жуту 4 баласы менен калтырбайлы деген кыязда өздөрүнөн эле дагы бирөөгө нике байлап коелу деп сунуш кылышат. Алымкан мен саткелерди четинен кыра бермек белем деп макул болбой коет. Бирок кийинчерээк 3-чү жолу бул саам эми таластык балбан Бокмурун менен баш кошот. Ошондо шайылда болуш мурдатан тааныш болуп жүргөн экен Бокмурун баатыры менен. Анын баатырлыгын билет да сайышка түшүп жүргөн. Баатыр анан жайлоодо жолугуп калып анан кандай деп сурашканда ушундай менин аялымда өтүп кетти ушундай дегенде анан анда сага табабыз да деп неметкенде ошентип айтыптыр. Менин бир тууган карындашым, жакын карындашым бар. Жезир отуру. Сен ушу жака келгиниң. Мен ошону алып берем сага. Жанагы атактуу Алымкан суу жашап кеткен Малгалды айылынын ичи. Ушунчалык бир өрүк зардуу керемет айыл экен. Дегеле биз айтып коет го, эл ичи өнөргенчи депчи. Ошо Токтогулдун ырларын көбүнчөсү тилекке каршы анын өзүнүн оозунан эмес, ошол эле элдин оозунан. Же болбосо Токоң менен замандаш болуп калган улуу акындардан жазылып калганын маалым, Эмес болсо дагы ошо Токоңдун 2 томдугун ачып отуруп, жанагы Алымкан деген жерине келгенде кунт коюп окуп отурсаң, ошо улуу акындын Алымканга болгон сүйүүсүн илебин сезүүгө болот да. Көрбөйсүзбү эми? Ырдаса эч калпырдабаган, эч жасалмырдабаган. Адамдык сапаты боюнча ушунчалык бийик турган Токтогул Алымканга ашык болуп, анан анын ашыктык сезими барып атактуу ырга айланып жашап калып отурбайбы? Атка салган дилдейсиң. Дилде барго жанагы күмүштөн чаптырылган кооз жаркыраган жабдыкчы. Ошого салыштырып атат да жаркыратыпчы. Атка салган дилдейсиң, ачылган кызыл гүлдөйсүң. Bir gün oru, bir gün so, Алымкан, azabımды tartsam bilbeysin. Тагдыр татаал иш. Жакшы дагы, теги кубаттуу жерден. Би атасы Суан бул дүйнөдөн кайткан кезде анын ордуна Шайылда деген иниси Болуш болот. Өзүнүн апчесинин акыбалын көргөн Шайылда Болуш таластан Бокмурун деген менен тааныштырып, баш коштуруп коет. Ошентип Алымкан тагдырга байланыштуу 3 жолу күйөөгө тийип, Бокмурундан төрөлүп, бирок 10 жаштайында эле чарчап калган акыркы уулун кошкондо, баш аягы 5 эркек уулду болгон экен. Токтогул менен Алымкан маселесине тийиштүү дагы бир жагдай. Бул угулуп жаткан күйүнү бизден өйдөн кумундар жакшы билишсе керектир. Музыкага, дегеле маданиятка кызыккан ар бир инсандан сурасаң, буну Коргоолдун Акбакайы деп ишенимдүү жооп беришет. Көрсө бул күү дагы Алымканга түздөн түз тиешеси бар экен деп айтылат экен. Аны белгилүү Токтогул таануучу, жазуучу, журналист Мамат Өсөров агайыбыз аныктап тактап чыккан. Бул күү Коргоолдун Акбакайы делип калганы менен түп нускасы Токтогулдун Алымкан экен. Атактуу жана ардактуу замандашыбыз Нурек Абдрахмановго чогуу иштешип жүргөн кезде дагы бир кыргыздын залкары уулу Мыкты Гүмөталиев төмөнчө айтып бериптир. Алымкан менен Токтогулдун маанайлары келишкенден кийин экөө жакшы эле сүйлөшүп жүрүшкөн болушат. Бирок ошол кыздын атасы Суанбей Токтогулду кембагал бойгодо деп жактырбастан кызын башка бир байдын баласына берип жиберген экен. Же мурун тандоого далаш койгонбу? Айтор кыз Алымкан турмушка чыгып кетет. Бирок ошол турмушка чыгаардын алдында Алымкан эптеп бир ызын таап, же болбосо ошо жеңелеринен бир сөз болсо да кабар бербеди деп Токоң катуу мөңкүрөгөн экен. Ошондон улам Токтогулдун таптакыр эле көңүлү калганбы, же ушунчалык таарынганбы, же Алымкан деген ырды уккан сайын жүрөгүн болкугандан коркконбу? Айтор өзүнүн
менен чогуу жүргөн жора жолдошторуна аткарууга тыюу салат экен Алымкан деген ырды. Экинчи ырдагыңарды уксам силерден кол үзөм деген экен улуу акын. Ошондо коргоол болуптур булбулум. Коргоолгон өз устатым же Токтогулду атынан айтпастан булбулум деп тергечү экен да. Сиз айткандай аткаралы, бирок да ушундай керемет күнүн эл арасында чертилбей калабы? Андан көрөк мен жанагы уруксат берсеңиз Акбакай деген ырма күй кылып жетип жүрөйүн деген экен да. Ошондон бери бул коргоолдун Акбакайы болуп калыптыр. Бирок бул Алымкандын таза варианты эмес делет. Кийин атактуу замандашыбыз Болуш Мадазимов Токтогулдун Алымкандын негизинде коргоолдун Акбакайынын бүгүнкү күндөгү вариантын иштеп чыккан экен. Коргоолдун Акбакайынын түп нускасында Токтогулдун Алымканы жатканын далилдеген дагы бир жазылма факт. Бул китеп Нурак Абдрахмановго таандык. 1992 жылы каза болгон Виноградов Виктор Сергеевич деген кыргыздын музыкалык тарыхына анча-мынча кыргыздар дагы салым кошо элек эмгек кылган атактуу адам болгон. Дал ошол Виктор Сергеевич 1961 жылы Токтогулдун музыкалык мурасы деген китебинде актын үстүнө кара менен жаздырган Коргоол Досуев деп туруп, ырдын атын Алымкан деп берүүдө. Коргоолдуку турбайбы деп ойлойт элек. Бирок китепте түшүрүлгөн ноталарды карай келсең, кадимки эле бүгүнкү Коргоолдун Акбакайы деп айтылып жүргөн ырдын бир варианты чыгат. Ошол китептин 159-бетинде Коргоол Досуев жаздырган деп жазуусу турат бул жерде. Ушул Алымкандын анык үлгүсүн Коргоол жаздырган экен. Эми Токтогулдун көзү өтүп кеткенден кийин кагызга түшүп атат да бул. Эми Виноградов деген киши Токтогул менен Коргоолдун айырмасын анча деле билбеген киши да. Анан ошол кандай ыкса ошол бойдон түшүргөн, ошондо жанагы Коргоолдун Акбакайы деп жүргөн өрдүн обону таза жазылган да жерге. Ошол обонду мен мурда көп ырдаган жок элем, ошону азыр ошол Токтогулдун өзүнүн оңузу менен ырдап берейин. Жагалмай канаты кашыңдан жайылган караңгы чачыңдан ай электее болгону башыңдан энеден жалгыз баладай Алымкан эркелебей өстүңгү жашыңдан яхия 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 Алымкан кыял менен сүйлөйсүң кайгыңды тартсам билбейсиң айнекте көзүң кылгырып Алымкан кыштоодо да кызылуу гүлдейсиң яхия 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 яхия
Деmek эле акындык тагдыр ушунчалык касиеттүү, ушунчалык улуу тагдыр, Токтогул Сатылганов анык акын экендиги анын басып өткөн өмүрлүк жолу дааналап турат. Себеби акынга гана токон басып өткөндөй улуу тагдыр буйрукса керекти. Кедей кем багалдын үйүндө төрөлгөн, кичинекейинен баштап малай болуп турмуштун түшүн көп тарткан. Акыл десең акылы бар, адамгерчилик десең касиеттүү адамдык сапатка ээ, жана ошондой эле чоң махабатты күткөн. Анысы дагы Голливудтун үлгүлүү драмаларында болуп токонго бакыттай ылайап келе алган эмес. Мындай байкап отурсаң, ушу токоңду басып өткөн жол ушунчалык таштактуу, ушунчалык тагдырлуу сезилет да. Ушу көптөн күтпөсө дагы бир көрүп сүйүп калган сүйүүсү орун албай, анын ордуна сүргүндө жүргөндө башка бирөөгө тийип кетчү аялды алышы, адилетсиз сүргүнгө айдалышы, андан тендип жүрүп келсе, апасынын көз көрбөй азиз болуп калган аскергенсип жалгыз перзенти Топчубайдын дүйнөдөн өтүп кетиши. Айтор ушу аңдап отурсаң 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында ушу дүйнөлүк аренада чыгармачыл адамдардын арасынан токоңдой кордукту көргөн, токоңдой азапты чеккен зат бар болду экен деп ойлонуп кетесиң да.